Жалал Абад шаарында үй чарба китепчесин толтуруу башталды. Шаар тургундары тууралуу маалымат камтылган китепче 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында ишке ашууда. Ал аймактык башкармалыктардын кызматкерлери тарабынан толтурулуп, анда үй бүлө мүчөлөрүнүн өздүк маалыматтары тиркелет. Аны менен бирге үй бүлөнүн жалпы мүлктөрү, мал чарбачылыгы тууралуу да китепчеге жазылат. Шаарда убактылуу батирде тургандар да катталат. Китепче толтурулган соң электрондук базага киргизилет. Бул аркылуу коммуналдык төлөмдөрдү төлөөдө жаралган маселелер жоюлат. Андан тышкары шаардын аймагына каттоого турууда, ар түрдүү социалдык жардамдарды алууда жеңилдик болуп, документ иштерин бүтүрүүдө убакыт үнөмдөлөт. Үй чарба китепчеси толтурулган соң шаардын туруктуу жашоочулары аныкталып, алардын материалдык абалы боюнча маалымат такталат. Бул демилге ишке ашкан соң түндүк электрондук системасына кошулууга мүмкүнчүлүк жаралат. Санариптештирилген системада ар кандай мамлекеттик органдын эшигин каккылап, справка же башка маалымат алуу үчүн элдин кыйналганы токтойт. Керектүү маалыматты мамлекеттик кызматкер өзү таба турган болот. Бул жашоонун бардык тармактарына тиешелүү. Анын ичинде адамдын соттолбогондугу тууралуу справка алуу, пенсияга чыгуу, балага сүйүнчү алуу, жөлөк пул алуу, паспорт, айдоочулук күбөлүк, жарандык актыларды алуу, транспорт каражаттарын каттоо да электрондук форматка которулат. Ошол эле программа бүткөндөн кийин эмнеси дагы оңой болот экен. Бул жерде тактаманы мисалы издеген адамды ушул жерден издеп тапса болот, фамилиясын карап туруп эле жазат дагы. И ошол тактама толук чыгып калат. Тактамада кийим, үйгүндүк курамында кийим бар, ошол үй чарбасында эмне бар, кыймылсыз мүлк эмне кирет, ошонун баары бир тактама маалымат болуп чыгып калат экен да. Андан сырткары жакшы бир жери бул бизге өзүңөр билесиңер толук эле шаарда ошол аймактык башкаруулар тарабынан иш жүргүзүлөт. Ошол эле коммуналдык төлөмдөр, ошол эле баягы мектеп жашындагы балдарды каттоого алуу, ошол эле баягы үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы каттоолор, ошонун баардыгы ушул программа аркылуу жеңилдетилген болот да.